Урматтуу мекендештер, Кумтөр Кыргыз элинин улуттук маселеси. Кумтөр көйгөйүн козгойм деген Кыргыздын нечендеген мыкты уулдары өмүрлөрү менен кош айтышкан. Алардын сап башында алгачкы өкмөт башчыбыз Насирдин Исанов турат. Мындан мурдагы бийлик эч качан Кумтөр жөнүндө акыйкатты айта алган эмес. Кумтөр Кыргыз элинин улуттук маселеси. Бул маселени чечүү үчүн саясий көз караштарыбыздардын түрдүүлүгүнө карабай биригүүбүз зарыл. Бир да президент Кумтөрдү улутташтыруу боюнча демилге көтөрө алган эмес. Кайра өкмөт башчылары менен алардын жактоочулары болуп келишкен. Президент Кумтөрдү Кыргыз элине кайтаруу демилгесин көтөрүп жатат. Тактап айтканда, эл аралык мафияга, алардын өлкөбүздөгү айрым кошоматчыларына согуш жарыялап жатат. Кумтөр үчүн башка мыкты уулдарыбыз өлбөсүн, эл өз байлыгын өзү эгедер болсун деп жатат. Бул ар бир кыргызстандыктын тилеги. Ар кандай саясий кызыкчылыктарды токтотуп, ушул демилгенин айланасында бириксек, Кумтөр маселеси албетте чечилет. Мен буга бөркүмдөй ишенем. Мындай улуттук маселенин автору да, демилгечиси да, ишке ашыруучусу да бул эл. Мындан эч ким саясий упай албайт. Андыктан чиновниктерди, саясатчыларды, журналисттерди жана коомдук уюмдардын өкүлдөрүн улуттук ушул демилгени колдоп бериштериңиздерди суранар элем.